Кадимки эле күндө биз ичип жүргөн сүт биздин муздаткычка кантип келип калат? Биздин чыгармачыл топ дал ошол сүттүн өндүрүш процессин билүү үчүн сапарга чыктык. Биз азыр таң эрте Бишкектен 35 чакырым алыстыкта жайгашкан Туз айылына келдик. Бул жерде мына мынтип сүт өткөрүп, тиричилик көрүшөт экен. Азыр Айзадан жанында турабыз. Канча уй сайсыз ошондо? Буйруса күнүгө 8 уй сайбыз. Мынакей биз айылга келдик. Сүт ала баштайбыз. Мына бул болсо машинабыз 3 тонналык бочка турат. Анда эмесе кеттик. Көп жылдан бери иштеп жүрүп көз көрүп калганда уже сүт кандай болот, суу кошулганда кандай болот, каймак алынганда кандай болот. Аны көз менен уже билип коебуз. Шек санап атканда уже аны өзүнчө куюп алып кетип, анализге заводдон текшертебиз. 954 литр болду. Бул жерде сүт алуучулар да келип калды. Мына ушинтип сүт өткөрүп жигиттерди көрөбүз. Ана бул жигитке жардам берсеңер, булар да бизге жардам берип сүттүк ишине баасын көтөрөт эле дегендей. Ароматы Францияны жыттап коюп жүрөбүз. Мына ушинтип күн сайын алган сүттүн көлөмүн ушинтип жазып коебуз. 107. Анан бир жумада бир жолу. Бир жумада суббота сайын акчасын берип турабыз. Süt analiz alıcı yer, uşul жерден meni sütümdü tekşeret, жақшылап аралаштырып, анализди беребиз. Бул биздин биринчи эле анализ кислотныйсун көрөбүз, сүттүн кычкылдуулугун. Эсли талапка жооп берсе, калган анализдерди жазайбыз. Бир проба 35 анализ жазалат. Биз негизи сүттүн майлуулугуна төлөп беребиз акчаны. Например, Нурландын сүтү 3-4 болсо 32 менен төлөнөт биякта. Если 3-4төн ылдый болсо 32ден ылдый болуп калат. Нурландын жирности даяр болду, сүтүнүн эмеси майлуулугу 3-4. Ошондон Нурландын сүтү бүгүн 32 сомдон айланды да, ошондо базис 3-4. Лабораториядан сүттүн жыйынтыгы чыккандан кийин төгөбүз. Туз айылынан келген сүттөр биринчи салмагын ченейткен дагы, андан соң мынакей бул чоң челектерге куюлат. Караңыздарчы, мынакей Туз айылынан келген сүттөрдүн басып өткөн жол ушундай экен. Ал эми бул чоң челектерде дал ушул сүттөр сакталып турат. Биз сүттү биринчи тазалап алабыз, бактериялар жыттардан тазалап алабыз. Биздин сүттөр мынакей кагаздан жасалган, ошондой эле жумшак баштыктарга дагы куюлат. Продаем молоко по 56-50. Мы расходуем пар, мы расходуем электричество, мы платим зарплаты, мы платим налоги. Официальный дистрибьютор болобуз. Бүткүл Кыргызстандын ичинде болгон торговый точкалардын бардыгына жеткиребиз. Магазиндерге 63 сомдон беребиз. Анын ичинде биздин логистический расходторубуз бар, НДС бар, өзүбүздүн административный расходтор бар. Сүттүн баасы кымбаттап кеткен, эмнеге мамлекет тарабынан жөнгө салынбайт деген суроолорду көп берип атат. Бул чийки сүт бул социалдык маанидеги товарлардын тизмесине кирбейт да. Аны бир база белгилеп айтып кетишибиз керек. Ал эми социалдык маанидеги товарлардын тизмесине кирбегенден кийин бул мамлекет тарабынан жөнгө салынбайт. Биздин муздаткычтан орун алган сүт мына ушундай жолдорду басып өттү. Ал эми эмнеге дүкөндөрдө баасы кымбат экени да белгилүү болду окшойт. Айсулуу Асанбекова, Кадыр Султаналиев, Дания Романтуров, Улуттук биринчи канал Замана студиясы.